Assalamu alaikum. Facebook koldancılar, assalamu alaikum. Bağbanlar cemaati mına. Şunda kılıp durup, kıktı üyüyoruz. Şunda kılıp öyle büyüyüp durup, üstün saman menen cevabız. Saman menen cevap durup, ayevay sudan seyip durup, sonun kılıp sudan seyip, şu hale sölcancı verip koyuyoruz. Boldu işteyveret. Bul hazır, bul küzgü burtta. Anam bunun üstüne hazır dağı biz kık salabız. Bunun büyüklüğü 2,5 metre olur. Çöp aralaş kık salabız üstüne. Bolun üstü. Bunun eni 5 metre, uzunası 10 metre. Büyüklüğü 2,5 metre olur. Şu burttun. Şunun üstüne öyle kıktan salabız. Hazır kim hazır dayardalып atkan bolsa, şunda kılıp dayardasanızlar bolattı. Koddum şunda kılıp kıktı üygülü. Çöpten arlaştırıp salgıla çöpten ayıyabay. Uzunasından görsat koyun. Şirinası 5 metre. Vısatası büyüklüğü 2,5 metre oladı. Şunda kılıp. Şunda dayardağıla. Sölcandı. Mına misal için bu yerde 20 tonna kık bolsa 200 kilogram uruqtuq sölcanı alıp salıp koysanızlar, şol жазға чейин ошо 20 тоннаны полностью жеп биогумус кылып коет. Анан огородко иштете бересиздер. Мындай кылып аябай сугарасыңар. Сугарганда мынтип сары суусу чыкканда токтотуп коесуңар. Мына чөп, жалбырак не тапсаңар ошого кошо бересиздер. Мына алып сугарып, мына дагы бийиктейт, дагы бунун үстүнө дагы эме кык төгөбүз, 2,5 метр бийиктикте болот. Турасы 5 метр, узунасы 10 метр болот мында. Мында экинчи бурт. Ушуга дагы 200 килограмм сөлжан салынат буга дагы. Шундагы эле салып койсоңуздар болду, иштей берет. Кышындасы вообще сугарбайсыңар, ушул жерде эле калат. Ушу бойдон эле. Эч нерсе кылбайсыңар. Үстүнө кар жаайт, жамгыр жаайт. Ошонун ичинде жүрө берет сөлжандар, эч жака кетпейт. Сөлжан жердин астына вообще кирбейт. Себеби дегенде бул навозный, өзүнүн аты өзү менен де навозный червь, калифорнийский навозный червь деп коет. Бул астына кирбейт. Кык бар жерде эле жашайт, кык жок болсо ошол өлүп калат. Ошон үчүн дайыма кыкты жайындасы суулап жеткирип берип турушубуз керек. Бул деген аябай бат жейт. Бизге билинбегени менен аябай бат иштейт да бул. Биз билбей багандай капкара болбой атат-го деп отура беребиз, уже жеп бүткөн болот даган сөлжандар бир сеттен өлө баштайт да. Ошон үчүн шагающий грядка кылган жакшы да. Бул жагынан салып койсоңуздар, бул жагына өздөрү жеп кете берет. Мына жагына малектөрү эмелери дагы өзү жылып кете берет да. Бул жагы биогумус болуп кала берет. Бул жагын уже алып иштетсе болор да. Акырын жеп туруп, могу жагына келгенде ар жакка карап туруп буруп дагы төгүп койсоңуздар, аны жеп кете берет да, айланып жүрө берет. Ушул эле жерде канчалаган биогумус чыгарса болот. Мына оңой эле, бунун эч кандай кыйынчылыгы жок туугандар. Мына ушундай кылып чөп аралаш кыкты үйөсүздөр. Анан кышындасы болсо үстүн момундай саман чөп менен жаап таштайсыздар, жылуу жата берет ушунун астында. Жасаңыздар туугандар, баардыгыңыздар өтө пайдалуу, кирешелүү, ден соолук биринчи. Бул экология эң сонун болот. Шуну менен биз деген мындай органикалык мөмө жемиштерди өстүрүп, өзүбүздүн Кыргызстандын экономикасына өтө чоң салым кошобуз туугандар. Канчалаган миллион тонналаган кыктар талада жок болуп кетип атат да. Мына ушуларды иштетсек болот. 1 килограмм сөлжан бир күндө 1 килограмм кык жеп 600 грамм биогумус берет. Эгерде силерде 100 килограмм эле сөлжаныңар болсо, күнүнө 60 килограммдан биогумус чыгарып аласыздар. 100 күндө 6 тонна болот. Bir жылда болсо эмне болот? 20 тонна болот. 20 тонна bir жылда 100 килограмм сөлжан менен жыргап бир 4-5 гектар жерди
без баягында химический удобрение жыргап баксаңыздар болот да. Мына туугандар. Баштаңыздар. Эч күтүп турбаңыздар. Убакытты кетирбей, мына бүгүндөн баштаңыздар. Бүгүндөн баштап шуну жасаңыздар туугандар. Мына кыкты үйүп бар жокто даярдап койгула. Сөлжан мага ошол 0550 20 0007 менин номерим. Чалсаңыздар Кыргызстандын бардык райондоруна жиберип берем. Эл сомго эле акча которуп эле мына район деп койсоңор болду. Ошол жерге чейин жеткиздирип беребиз иншалла. Чамдаңыздар туугандар, багыңыздар. Бул Сөлжан экологияны жана адамдын ден соолугуна эң пайдалуу жаныбар. Сөлжанды багыңыздар туугандар. Ассаламу алейкум. Рахматуллахи ва баракатух.